тууганы тууралуу, баласы тууралуу сүйлөсө да кыйбат болот. Жасаган соопторун таратып, жасабаган күнөөлөрдү мойнуна алат. Эмнеден улам? Бирөөгө зулумдук кылып койгон, ошолордун баары кезекте турушат. Жакшы киши деген сөз кошуналардан, туугандардан сиз тууралуу чыктыбы, Аллахтын астында жакшылардын катарына кошуласыз. Эмнеге? Ар бир адам бул дүйнөдө жасаган ишин коргойт, сактайт. Дыйкан болсун, содегер болсун, өз жасаган мээнетин, эмгегин коргойт. Дыйкан эгинин эгип коюп туруп, айланасын тосуп коет, же өзү ошол жерде болот, бирөөлөр түшүп зыян бербесин үчүн. Содегер дүкөн жасайт, дүкөнүн коргойт, колпу салат, камера коет. Бактарак эккен адам дагы айланасын тороп коет. Бирөө зыян бербесин, ушул эмгегим текке кетпесин деп. Акча тапкан адам акчасын жоготуп албайын деп коргойт, сактайт. Жакшы сооп иштерди жасаган адам дагы сооп иштерин коргоп сактоосу милдет болот. Дарак эгип коюу оңой эле. Бирок аны коргоп, сугарып, сактап чоңойтуу мына ушул жоопкерчилик кыйын. Дыйканга дагы эгип коюу эле эмес, балким коргоосу дагы милдет. Ошондой эле сооп ишти жасап коюу эле оңой. Субханаллах деп айткан бул сооп. Намаз окуган аябай чоң сооп. Бирөөгө ассаламу алейкум деп айткан өтө чоң сооп. Куран окуган, адал кесип кылган сооп эле сооп. Бирок Аллах Таала ким сооп иш жасаса деген жок, балким ким ошол сооп ишти сактап алып келсе деген, 10 эсе көбөйтүп берем деген. Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Ким бир сооп ишти жасап, ошону коргоп, сактап алып келсе, 10 эсе көбөйтүп беремин деген. Жасап коюу оңой, сактап алып баруу мына ушул милдет, ушул маселе. Эми макул дыйканчылыкты сактоодун жолун билебиз. Акчаны кандай сакташ керек билебиз. Бактарак эксек кандай сакташ керек билебиз. Бирок сооп иштерди кантип сактайбыз? Сооп иштерди сактаганда бирөөнүкү болуп калбасын деп сакташ керек. Ушул сооп иштерди бирөө тартып албасын. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн адам баласы жасаган сооп иштеринин айланасын коргон кылуу үчүн адеп ахлагы, кулк мүнөзү эң жогорку болуш керек. Бирөөдүн акысын жебей, бирөөдүн акысын тепсебей, бирөөдүн көңүлүн оорутпай, бирөөдүн артынан сүйлөбөй, бирөөдү уруп койбой, бул дүйнөдө жашаш керек. Кыяматта барганда жасаган сооп ишти бирөө сурабасын үчүн. Болбосо сооп иш жасоо оңой. Адам ажылык ада барат, көп намаз дагы окуйт, мечит дагы салат, жолдор салып, суулар чыгарып, көпүрөлөр жасайт. Сооп мол. Бирок кыямат күнү келсе, бирөөнү капа кылып койгон, бирөөнүн артынан сүйлөп койгон, бирөөнү сабап койгон, бирөөдүн акысын жеп койгон, бирөөгө зулумдук кылып койгон, ошолордун баары кезекте турушат. Менин акымды берсин деп. Сен деле артынан сүйлөп кой, сен деле сабап, жок, мен сабабаймын, мен сүйлөбөймүн, менин акымды берсин, акым эмне? Сооп берсин мага. Менин ушунча сообум жетпей жатат деп, дүйнөдө кыйналып жасаган соопторду таратып бериш керек болот. Бирөөдү сабап койгон болсо канча сооп берет? Разы болгончо сооп берет. Бирөөнүн акчасын алып бербей койгон канча сооп берет?
ошол акчанын ээси канча соопко ыраазы болсо ошончону бериш керек болот. Өмүр бойку намазды сурайбы, өмүр бойку орозону сурайбы, ажылыктын сообун сурайбы, зекеттин сообун сурайбы, ыраазы болгончо бериш керек болот. Сооптор түгөдү. Бирок укуктуулар дагы эле турат кезекте. Эми эмне кылыш керек? Сооп жок. Эми эмне турасыңар? Анда биздин ушунча күнөөбүз ашыкча болуп турат, ошону алсын. Бул сабап койгон мени. Ушунча күнөөмдү алсын, мен кечирем. Жасаган соопторун таратып, жасабаган күнөөлөрдү мойнуна алат. Эмнеден улам? Адеп ахлагы бузук болгондон улам. Бирөөлөрдүн акысынан, укугунан коркпогондон улам. Дүйнөдө эсеп китеп жок туугандар. Дүйнөдө эркин. Эмнени кааласа жасайт, эмнени кааласа сүйлөйт. Эсеп кысап эртең болот. Бүгүнкү күндө бирөөдүн артынан сүйлөп коюу бизге оңой эле иш. Гыйбат айтуу оңой эле. Бирок ошол гыйбаттын күнөөсү астагфируллах, Аллах мени кечир, менен кечирилбейт. Ажылыкка барып келүү менен дагы кечирилбейт. Качан кечирилет? Кимдин артынан сүйлөгөн болсом, кимдердин астында сүйлөгөн болсом, ошол адамдардын астында, ошол адамдан кечирим сураганда, ал адам мен кечирдим десе, анан кечирилет. Бирөөдүн акысын жеп, жерин тартып алып, же акчасын тартып алып, же карызга алып бербей коюп, ажылыкка барып ошол жерде каза болгон болсо дагы, бул укуктар мойнунда турат. Ажылыкка барды, же умрага барды, ошол жерде каза болду, Меккеде жаназасы окулуп, ошол жерде Меккеде коюлдубу? Канчалык ыйык даража, бирок бул укуктар бирөөдүн акысын жегендиги, бирөөдүн акчасын алып бербей койгондугу, бул мойнунда турат, бул кечирилбейт. Эми ушунча ыйык жерде каза болду, ушунча ыйык жерде коюлду. Мейли, каякта коюлса коюлсун, бирок адамдын акысы мойнунда калат. Шейит болуп өлгөн болсо дагы, бул адамдын акысынын Аллах Таала кечпейт. Өзүң чечишип алам дейт. Карыз маселесинде да адам каза болгондо эң алгач ошол адамдын кепинин жерге коюусун карап бүткөндөн соң биринчи орунда карызын бериш керек болот. Себеби адам кандай абалда өлсүн, жума күнү өлсүн, Рамазан айында өлсүн, Кадыр кечесинде өтсүн, бирок карыз бул карыз болчу. Карыз ээси кыямат күнү доолайт, сурайт. Ошондуктан дыйкандар өз дыйканчылыгын коргогондой, соодагерлер өз дүкөнүн коргогондой, акчалуулар өз акчасын сактап коргоп жүргөндөй, мусулман адам өз сооп иштерин дагы ошондой коргоо керек. Эгер кымбат деп сезсе, сооп керек болсо, анда тилибизди, колубузду коргоп сактап жүрүшүбүз керек. Тил бирөө тууралуу сүйлөбөсүн. Тууганы тууралуу, баласы тууралуу сүйлөсө да гыйбат болот. Ата энеси жөнүндө сүйлөсө дагы. Сүйлөгөндө дагы эмне? Ошол адам жасаган эле бир ишти айтып жатат. Баланча көп тамак жейт. Аябай көп жейт. Тойбойт ушул. Чындап эле баланча көп тамак жейт. Ал чындык. Ошол чындыкты айтып жатасыз. Бирок бетине эмес да. Ал жок жерде башкаларга айтып жатасыз. Ушунун атын гыйбат деп айтат. Ал эми бирөө кылбаган, жасабаган нерсени жасады деп айткан доомот деп айтылат. Бул гыйбаттан чоңураак күнөө. Кылбаганды кылды деп жала жапкан. Бул гыйбаттан чоңураак күнөө. Ал эми бир адамды бир күнөө жасады деп жала жапкан, бир күнөө жасады деп жала жапкан, бул ушунчалык чоң күнөө, күнөө менен айыптаган болсо, өзгөчө аял кишилерди, баланча аял киши уятсыз деген болсо бир эркек адам, ошол эркек адамдын
kübölüge ötpöy kalat mından arı. Oşol sözdü aytkandan arı kübölükke ötpöy kalat. Nikege de kübölüge ötpöy kalat. Al adamın atı fasık degen nam beriledi. Kimge? Tili menen ele bir ayal kişini jaman dep koydu. Al özün ayalı olsun. Al jönüle çoçun ayal bolsun. Ayal kişiге süylebele koysa, falanca uşunday jaman ayal dese boldu. Aytkan sözün je dalildeş gerek, je olbosa bul adam kübölügü alıp koyuladi, kübölük ötpöйт. Nege? Sebep adam balası süylegen sözün baykap süylöş gerek. Jasagan işin baykap jasaş gerek. Biröөгө menin süylegen sözümdön biröödün izzat obruýuna, kadır barkına tiýbeybi, kemçillik kelbeybi? Men jasagan işten biröөгө ziyan jetpeybi dep oylop jasaşыбыз керек tuğanda. Bolbosa düýnödögi makul eптеп kotulup keterbiz. Biröö bilbey kalar, ukbay kalar. Birok bardygy жазылып, kıyamat günü aşkere bolat. Bardyk adamlar bilip durat kim emne jasaganyn. Anan bilgenden soň başına kelet anan. Sen men artından süylegen turbaysyňby? Maga jala japkan turbaysyňby? Menin bir karış jerimdi basıp algan turbaysyňby? Düýnöde bilbeyt, jönle jaşayt. Biröýlerdin akysyn jep ölüp de ketet adam. Birok oşonu menen kebir adamlar makul keçirdim go deyt. Aylasızlıktan da al. Kebirölerdi majburlayбыз. Hem kaza oldu emi, keçirip koyemi. Kantip keçirip koyat? Makul keçirdim degen menen jürögünden keçirip ese kıyamat günü esep alat. Hem bardyk adamlardın artından jürüp keçirim surap jürgönçö, kaza bolgondan keyin janazaga kelgenlerden barın karmap alıp durup keçirgile dep köndürgönçö düýnödö keçirim suray turgan iş jasabagandyk danışmandyk da. Keçirim suray turgan iş jasabay ele tuğandyr. Biröödün artından süylöp, biröөгө jala jabıp, biröödün kiçine bir jerim bolsa dagı köpünçe ayıl jerlerde bolat. Kiçine bir karış jerde emne kılabыз? Jarım metr jerin ötkörüp algan eken öz jagına emne kılat oşoga? Jer kenen bizde. Har bir adamga jetiştүү jer berilgen. Biröөгө ötse ötsün, biröөнükü maga ötpösün. Eger kim biröödün bir karış jerin özüne ötkörüp algan bolsa, jerdin 7 kavatı kıyamat günü oşonun moýnunda bolat da. Oşol bir karış jer 7 kavat jerdin astına çeyin moýnunda kötörüp kelet kıyamat günü. Büt elder bilet bul jer urdagan eken bu. Hem Allah saktasın biröödün bir sotik jerin urdagan bolsaçı, 1 gektarın algan bolsaçı. Oşogo har bir adamga özüne bergen mamleket. Dokument jasap bergen. Oşol jeri bizge kanaat kılıp, oşol jetet bizge dep. Biröödün baylığına, biýligine, jetişkenligine köralbastyk kılbaş gerek. Sebebi köralbastyk bul ot. Otundu küýgüzgönдөй, sooptordu küýgüzöt köralbastyk. Biröödün iýgiligine sүйünüş gerek. Dosuňuz, koşnaňyz, tuğanyňyzdyn iýgiligine, bir nersege jetişkendigine kubanyp sүйünüş gerek. Alhamdulillah. Bizim koşnalardan dagı, dostlardan dagı, tuğanlardan dagı uşunday iýgilikli, jakşı okugan, köçtü, bay, bi adam barken dep sүйünüp köralbastyk kılbaş gerek. Sebebi köralbastyk bul öte çoň günü. Köralbastygy bar adam düýnödö tınç ukday albayt, uykusu kelbeyt, kıjalat jaşayt. Bara sahar menen goruýt. Nege? Bul oýlanat da emnege anda bar, mende jok depçi. Şol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğandar 13 yılga çeyin namaz orozo öýretmedi. 13 yılga çeyin Mekkenin jaşoosunda adamlarga iman menen adep ahlak öýretdi. İman, adep ahlak. İman, adep ahlak. Emnege erteň jasay turgan ibadatlardy algaç saktoodun jolunu öýretip, anan namaz öýretdi, anan orozo öýretdi, anan zeket ajylyk öýretdi. Jerdin aylanasyn tosup alıp, dayardap alıp, anan egin ekkendey birinci ahlak, adep ahlak öýretip, adamlardın hukugun saktoonu öýretip,
anan ibadatты үйröttü Madina Munawwarada. Mekke'de 13 yılga çeyin biröydün akısı. Adamlarga jakşılık kılууну, eң algaç ata-эненин акысы, алардын батасын алууну, бир туугандарды алар менен ынтымак болууну үйрөттү. Досторду аларга чынчыл, аманатчыл болууну үйрөттү. Аял бала чакасына аманат деп мамиле кылууну үйрөттү. Кошуналарына туугандай мамиле кылууну үйрөттү. Өз башчыларына аманатчыл болууну үйрөттү. Кол астындагыларга кыянат кылбагандыкты үйрөттү. Күчтүү болсо алсыздарга көмөк кылууну үйрөттү. Бай болсо кедейлерге берешен болууну үйрөттү. Андан кийин барып намазды үйрөттү. Намаз жок эле, орозо жок эле, ажылык, зекет жок эле. Эмне бар эле? Адамдардын укугун сактоо. 13 жылга чейин мусулмандарга ушул талим тарбия, ушул осуяттарын айтып, атанын акысы, апанын акысы, аялдын акысы, баланын акысы, туугандын акысы, кошунанын акысы. Жамандык кылса дагы, ата-эне сизге канча жамандык кылса да, жакшылык кылуу, кошунаңыз зыянын тийгизсе да, пайдаңыз тийгизүү, туугандар канчалык жамандык кылса дагы, ынтымак болууга аракет жасоо, досторуңуз канча калп айтса дагы, чынчыл болуу, сиздин үстүңүздөгү зулум кылса дагы, аманатчыл болуу, кол астыңыздагы кыянат кылса дагы, адилеттүү болууну үйрөттү. Жакшыга жакшы мамиле кылууну ар бир адам жасай алат. Жаманга жакшы мамилени жакшылар гана жасай алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды эң жакшылардан болууга тарбиялады. Тарбиялап даражасы ушундай деңгээлге жетти, жылдыздардай деди. Ас-сахаби кан-нужум, менин сахабаларым жылдыздар сымал. Би аййихим иктадайтум, кайсыл сахабаны ээрчисеңер, ихтадайтум, туп-туура жолдо болосуңар деди. Себеби ар бир сахаба алым эмес эле, ар бир сахаба кары эмес эле, ар бир сахаба муфти эмес эле, ар бир сахаба бай эмес эле, бирок ар бир сахаба эң жогорку деңгээлдеги имандуу, эң жогорку деңгээлдеги колк мүнөз ээси эле. Кайсынысын ээрчисе туура жолдо болот. Пайгамбар алейхиссалам жанында жүргөн мусулмандар бир инсандын акысына кирбейт эле, зулумдук кылбайт эле, гыйбат ушак айтпайт эле. Bir жолу Hazret Abu Bakr менен Hazret Umar radıyallahu anhuma Ramazan ayında саарлыкка кичине кечигип калып турушту. Турганда кызматчылары дагы уктап калган экен. Баары жалпы уктап калган экен. Ордунан туруп кызматчыдан тамак сураганда айтты, жок эчтеке саарлыкка деди. Анда Пайгамбарыбыздан барып сураңыз, үйүндө жегенге саарлыкка бирдемке болсо берсин деп аны жөнөтүп, экөөсү кичине сүйлөшүп калып, не деди? Ушул көп уктайт аябай, ушул кызматчы аябай уйкучу деп сүйлөдү. Пайгамбарыбыздан барып туруп, саарлыкка сизден сурап жатат. Hazret Abu Bakr radıyallahu anhu менен Hazret Umar radıyallahu anhu дегенде айтты, алар жеп коюп турго деди. Кайтып келип айтты, силер саарлык кылып алдыңарбы дегенде, жок деди. Силер жөнүндө айтты го пайгамбарыбыз. Алар саарлык кылып, тамак жеп алышты деди го. Дегенде булар таң калып пайгамбарыбыздын жанына басып барышты. Аллахтын элчиси, биз жеген жокпуз эчтеке деди. Идиш берип айтты, ушу идишке деди, түкүргүлөчү деди. Экөө тең түкүрсө, чийки эттин каны чыгып жатат да оозунанчы. Айтты, Аллахтын элчиси бул каяктан дегенде, силер мына кызматчыңарды уйкучу, көп уктайт деп сүйлөп койдуңар го деди. Allah Taala Kur'an'da aytdı go, la yagtab ba'dukum ba'da, biri-biriňerdi gıybet kılbagıla, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahihi maytan, silerden kimiňer jaktyrat öz bir tuğanın etin çiğki jegendi. Fakarihtumuhu, jaktırbadıňarby? Fattaqullaha, Allah'tan korkula, birödün artından süйлөbөгүlө. Siler uşunu köp uktayt degen menen etin jegen menen barabar bolduňar dedi. Oşondan başlap turup kızmatçının артынан süylöp koygonda, oşondan başlap kızmatçının артынан da süylöböy kalıştı. Biz bolsa Allah keçirsin, bugün bizge süylöböy turgan adam jok bizge.
Kim bolsa alıp turup, al ayılımızda en bay kişibi, şahardağı en küçtü adamı, ilimdübü, en küçtü sayasatçıbı, ayırması yok bizge. Ortaga koyup alıp turup, iğneley beremiz oşonu, saygılay beremiz артынан. Bilgenimizdi de aytabız, bilbegenimizdi de aytabız da. Sebep toktamoy yok da bizde. Oşonduktan tuğandar süylөгөндө adamın ozundan çıkkan sözü bul atılgan ok degendey bul жазылып калат. Оң жактагы периште жакшы болсо, сол жактагы периште эгер сөз туура эмес болсо жазып коет дагы кыямат күнү чогуу келип окуп берет. Окуп бергенде адам баласы кача албайт, мойнуна албай кое албайт. Эмнеге? Ошол кезде колу, буту сүйлөйт. Бул айткан депчи. Адамдын колу сүйлөйт. Адамдын буту сүйлөйт. Бул жасаган, бул айткан, бул паланчаны жамандаган, гыйбат айткан, жалаа жапкан депчи. Сөккөн бул деп. Каякка качат? Күбө өзүнөн чыгып жатса. Ошондуктан туугандар, ар бир адам өз кесибине, өз мээнетине, эмгегине күйгөндөй, биз дагы мына жума намаз окуйбуз деп канча алыстардан жумуштарды таштап келип жатабыз. Аллах кабыл кылсын, эсепсиз соопторду берсин. Эми ошол соопторду коргой, сактай билишибиз керек. Аны сакташтын жолу тилди сакташ керек, колду сакташ керек. Өзүнө тиешелүү күнөө жасаса, аны Аллах Таала кааласа кечет. Өзүнө тиешелүү. Бирок бирөөгө тиешеси бар болсо, аны Аллах кечпейт. Ошол адам кечмейт. Ошондуктан байкайлы, менден бирөөгө зыян болбосун, менин сөзүмдөн, менин баскан жолумдан, менин жасаган ишимден, менин үй салганымдан бирөөгө зыян болбосун, менин машина айдаганымдан бирөөгө зыян болбосун. Себеби бирөөгө зыян берген адамдар эмне дейт? Жаман адам дейт. Жаман адам деген күбөлүк Аллахтын астында өтөт. Жаман адам деген тизмеге түшүп калат. Ал эми менен элге пайда жетсе, менин машинемден, үйүмдөн, күчүмдөн, менин акчамдан, менин элге пайда жетсе, эл эмне дейт? Эл сизди бай, бий, илимдүү, күчтүү дебейт, жакшы киши дейт. Жакшы киши деген сөз кошуналардан, туугандардан сиз тууралуу чыктыбы, Аллахтын астында жакшылардын катарына кошуласыз. Эмнеге? Эл күбөлүк берип жатат. Жакшы киши. Ошо Аллах Таала бардыгыбызды жакшы кишилерден болууга насип кылсын. Аллах сактасын, зыяныбыз тийип бирөөлөргө жаман кишилерден болуп калуудан Аллах сактасын. Азыркыга чейин билип билбей жасаган тилибиз менен, колубуз менен жасаган ката кемчиликтерди Аллах кечирсин. Бүгүнтөн ниет кылалы иншаллах, менден, менин тилимден, менин колумдан bir adamga, musulmanга эмес, bir adam zatına зыян жетпейт. Аллах Таалам барыбызга, айткан уккандарыбызга иш жүзүндө амал жасоого Аллахым мүмкүнчүлүк берсин. Бардыгыбыздын ката кемчиликтерибизди Аллахым өзү кечирсин.